Урматтуу Марин Абдурахманович, ушул сиз алып келген мыйзам долбоору моралдык жана практикалык колдоого негизиндеги аябай керек деп ойлойм. Бирок ушул жерде бир нече азыр Дастанбек Арсизбекович айтканда көп немеси өзгөртүүлөр кириш керек да. Менде дагы бир нече сунуштарым бар да, ушул мисалы үчүн мурас калтыруучуга кам көрүү деген түшүнүктүү эмнелер камтылган да. Биз бул жерде мурас калтыруучуга кам көрүү деген сөз, бул мыйзам кам көрүү түшүнүгү так аныкталыш керек да. Туура айтасыз. Мурас калтыруучу улгайган жашында камкордугун албаган дегенди понятийный жагына жазып коебуз анда. Хорошо. Анан бул үзгүлтүксүз байланыш, материалдык жардам берүү жана ошондой эле күнүмдүк иштерге жардам көрсөтүү жана зарыл учурда медициналык жардам берүүнү камтышы мүмкүн да. Бул жерде ар кандай немеси болушу мүмкүн да. Ошондой эле мурас алуучу объективдүү себептерден улам кам көрдүктү камсыздай албаган учурда үчүн ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн да. Ооруп алуу, оор материалдык абал, алыс аралыкы, анан жана башкалар өзүкчө учурлар каралышы керек да. Ушул жерден дагы биз экинчи окууга дагы карап көрөлү. Макул, туура айтасыз. Жазып кетейин. Анан текстти тактоо ушул жерде сунушу, муну тактап мурас калтыруучуга кам көрүүдөн атайлап же атайын баш тарткан жактар деп жазуу керекпи ушул жерде? Кандай ойлойсуңар? Понятийный жагына расписывать этип койсо болот. Бул чтобы четность была, да, четкость была. Ал жагы понятийный жагына жазып кетели да. Айтып отурмун го, жана экинчи окууда мүмкүнчүлүк берип койсоңуздар, мен да өтө көп иштейм. Бул мыйзам өзү негизи 1 жыл мурун эле чыккан. 1 жылдан бери иштеп келип, экинчи окууга даярдаганыбыз да. Биз азыр эми экинчи окууда эмес да, бирок экинчи окууга көп нерселерди мына менде колумда деле бар. Сравнительная таблица биринчи окууга, Гүл Ахматовна, а вот сравнительная таблица экинчи окууга депчи. То есть я уже заранее готовился уже ко второму чтению. Просто сегодня же первое чтение, я не могу, конечно, все прям сказать, вот второе чтение, вот так депчи. Но к тому, что айтайын дегеним, сиз айткан сунуштардын баарын экинчи окууда киргизебиз. Айттым го, кирбей калса, келем, анда алып коем, анда маселе жок. Ошондой эле Марин Абдурахманович, ушул жерде вот кам көрдүктан баш тартууну кантип жана кандай далилдердин негизинде тастыктоо керек да? Тем бир мындайча айткандай тактаны жазып кетебиз деген, ушул сиз айткан жактан бар экен, тастык жазып кетели. Кандай учурда камкордук кылды, ал эми кандай учурда камкордук кылган жок. Буну дагы ар кандай териштирсе боло берет да. Биз толугураак жазып коелу, ал эмнени түшүндүрөт, бул эмне деген. Ошондо сиз айткан маселелердин баары жабылып калат. Мен мисал айтып кеткеним, ушул жерде баш тартууну тастыктоо үчүн күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү же мурас алуучунун мурас калтыруучуга кам көрүүдөн баш тарткандыгынын көбөйлөндүргөн документтер, ошондой эле социалдык кызматтардын же башка уюмдардын отчеттору талап кылынышы мүмкүн да. Ошондой эле мындай иштери кароо үчүн социалдык кызматтар, саламаттык сактоо уюмдары жана тийиштүү мамлекеттик органдардан жооптуу болуш мүмкүн да. Сиз ошол жагынан кандай ойлойсуз? Жок, туура эле ойлойм. Ошол мындайча орусча айтканда бул эми тегерегинде болуп атат да, забота деген эмне? Бул жага эмнелер кирет? Кайсыл иштер кирет? Кайсыл карагандары аталат? Туура айтасыз, ал жерде расписывать этип коюш керек экен. Аны карабыз. Минсоцзащита менен жана Минздравоохранение менен чогуу иштеп чыгабыз анда. Анан акыркы суроом ушул, эгерде мурас калтыруучу карылар үйүнө берилсе, мураска укук автоматтык түрдө жоголуш керекпи? Ооба, ошондой деп айтып атабыз да. Эгерде үйү бар болсо деле, жанында жашаса деле, болбой эле барып ата энесин 1 жашынакай өзүнүн состояниясы болсо, айлыгы болсо, бардыгы болсо, жашоосу жакшы болсо, бирок ага карабай эле алып барып таштап койсо, анда ал наследство катары, как наследник катары эсептелбейт деп атабыз да. Ушул нормаларда карылар үйүнө берүү
факты мурастан ажыратууга негиз боло турганы, эгерде ал мурас алуучунун кайдыргилеринен улам жасалып, объективдүү зарылдык менен байланышпаса гана карылар көрсөтүлүшү мүмкүн да. Анан ошондуктан жоболор так жана адилеттүү болуш керек. Анан бул сотторго объективдүү маалыматтардын негизинде так жана калыс чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүү үчүн кылдат иштелип чыгыш керек да. Ошон үчүн урматтуу Марина Абдурахмановна, ушул биринчи концепцияны колдойм. Экинчи окууга сиз менен тыгыз иштеп коюп, айга чейин алып барса, бул башынан айтып койсом, бул моралдык жагынан аябай керек да.